Ошондо түшүнөсүң да анан көрсө субханалла адамга шалдыра турган бул оору бул бала экен да көрсөчү. Эч нерсеге көңүлүң жок, эч нерсе кылгың келбей, кыжалат болуп. Анан бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанына бир сахаба келет экен. Жашоодон азган, оору кырсык, кыйналып эле, аябай ушинтип турат экен. Ошол мезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам карап салайын ал дейт. Алланын элчиси, мени шалдыраткан оору дейт. Колдун жукачылыгы, адамдардын кордугу мени тажатып ийди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткен, сен айтпайсың дейт. Аллахумма гфиратка авсау мин дунуб ва рахматака аржа инди мин амали. Иншалла Алла сага жеңилдик берет. Бир нече күндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы сахабаны караса мындай жыргап жүрөт экен да, бодуруп жүрөт экен. Анан айткан, сага эмне болду десе, я Расул, сиз үйрөткөн дуаны мен көйнүгө кайталап жүрдүм, Алла мага жеңилчилик бер дейт. Карасаң, енді қарсаң айтып отқан нәрсесі, я Алла, Алла мағфиратука дейді, авса мин дунуб ва рахматака дейді. Я Аллахым дейді, менин күнөөлөрүмөн дейді, менин күнөөлөрүмөн. Оордук ушунча канча оор болсо, бирок сен рахматың дейді, кечиримиң дейді. Андан өйдө турат. Адам өзү качан бир шалдыраган ооруга, бир проблема туш болгондо эң биринчи, о Алла, сен кечиримдүүсүң, мен күнөөкөрмүн деш керек.